Тарых барактары. Балыкчы шаарынын тарыхыяты Куу Токой деп аталган. Анткени ал токойлуу жер болгон. Ар кайсы аймактан малды Куу Токойго айдап келип сатып жүрүшкөндүктөн бул жер көп малдуу кыштагы деп дагы аталып калган. Бул жерде анжандан бери келген көпөстөр товарларын малга алмашып кетишкен. Кыштоого жана ортомчуларга да ыңгайлуу болгондуктан базар түптөлүп, шаар пайда болгон. 1842 жылы Кызыл Токойдогу түздүккө кыргыздын атка минерлери чогулуп, ормонду ак кийизге салып хан көтөрүшөт. Кийинчерээк казак ханы Кенесары чүйгө бастырып келгенде, Ормон хан азыркы балыкчы шаарына кыргыз аскерлерин чогултуп, анан чүйгө кирип келип, Кенесарынын аскерин талкалап, башын алган. 1876 жылы Бачин деген орус тактай тилүү завод ачып, Кызыл Саздагы кыргыздын чатырына келип жашап калат. Көлдөгү балыктын көптүгүн көрүп, кепе салып, балык кармоочу жайга айлантат. Ошондо рыбак Бачин деп орустар, балыкчы Бачин деп кыргыздар атай башташат. Ошентип рыбачы, андан соң балыкчы аталып калган.